Азыркы учурда шариатка байланыштуу көп товарларга бойкот жарыяланган, ал товарлар салган, алган жана саткан кандай болот дейт. Эми бул товар халал болсо жайыз. Айтканыбыз халал болсо бул сырткы нерсе. Сырткы нерсе, ошон үчүн бул баягы ыймандын, гайраттын таказасы. Эгер ошол нерсе анык мусулмандардын каршысына, мусулмандарга зыян колдонуп аткан болсо, анда мусулман өзүнүн баягы мусулмандар чыгарган товар менен алек болуш керек. Ата мекендик товарларды атпайбы өндүрүштү? Ата мекендик өндүрүш. Ошолорду алып колдонгон жакшыраак. Ошо пайда өзүбүзгө болот. Сыртка чыгып кете турган болсо, кафирлар кайра эле мусулмандарга каршы колдоно турган болсо, андан көрө өзүбүздүн товарларды, буюмдарды колдонгон жакшыраак. Адамдын ыйманына, гайратына таказасы ошол.